Гөлдүн 7 акеси Садыраке. Ысык көлдүн күнгөй жагындагы Кожояр айылында Садыракенин күмбөзү жана жол боюнда эстелиги турат. Бул Садырдын тилинде мөөрү бар, таңдайында сөөлү бар, оң жагында бөгүп жаткан бөрү бар деген эл сөзү айтылып келет. Кезегинде жалаң эле саяктар эмес, Сарбагыш, Солто, Албан уурулары да Садыраке менен эсептешип, Шабдан, Байтик, Чыныбай, Балбай сыяктуу батырлар, эл башылар анын акылына таянып иш кылган. Дүйнөдө 7 жетим бар, тыңшабаган сөз, чөп чыкпаган жер, багылбаган мал, кемпири жок чал, бойго жетип эр албаган кыз, элинен кеткен эр, башчысы жок эл жетим дейт. Анысы кандай? Башчысы өлгөн бугу бүгүн жетим болуп отурат. Ошондуктан бүгүн биз татыктуу адамды хан шайлап алалы деп мында чогулуп отурабыз деп Балтабайды калыстап хан шайлаган окуясы ушуга чейин